Тема кыз болсуп энесин коркутат. Кыргыздар кыздын 40 чачуу деп кыздарды сыйлап өзгөчө мамиле жасашкан. Үйгө көрк берген, гүлдөй тутуп аны назик асырап алышкан. Кыз өзүнүн үйүндө мейман деп саналгандыктан бир эле өзүнүн үй бүлөсүнө эмес, туугандарына, кошуналарына, бир көчөдө жашагандарга тегиз, түз, калыс, жылуу мамиле жасап, аларды сыйлап, ууларга адептүүлүгүн көрсөтүп, кичүүлөрүнө үлгү болуп өскөн. Кыздарды тарбиялоодо эненин ролу жана жоопкерчилиги абдан чоң. Мен бул кыз болсуп энесин коркутат деген макалды мындай деп түшүндүм. Апасынын айткан акыл кебин туура эмес кабыл алат. Бул нерсени туура эмес кылдың, мындай кылсаң туура болмок кызым деп айткан насаатын кайра кээ бир кыздар мен өзүм билем апа, кыйкыргандар дагы жок эмес деп ойлойм. Ар бир кыздын мүнөзү ар башка болот. Бирөөсү уялчаак, өз оюн айта албаса, бирөөсү урушчаак, сөзгө түшүнбөгөн. Бир сөз айтсаң, сага 10 сөз айтып, сага кайра каяш айткандар да болушат. Менин мүнөзүм ушундай, негизи эле мен ушундаймын дебестен, ар бир адам кемчилигин билиш керек. Жок, мен ушул жаман мүнөзүмдү таштайм деп аракет кылыш керек. Менин мүнөзүм ушундай, мен ушинтип урушам деген бул эң эле туура эмес деп эсептейм. Элибизде сөз бар эмеспи? Карысы бардын ырысы бар. Карынын кебин капка сал деген. Сууну сиңген жерге куй, акылды уккан кишиге айт. Дегендей жаштайынан сезимдүү болуп, акыл угуп чоңойгон кыз негизи эле кыздар эле эмес, бардык адамдар акыл кепти угуп, сөздү чоң адамдардын насаатын туура кабыл алса, келечекте бактылуу болот деп эсептейм. Жана ошондой эле мүнөзү жакшы кыз баарына жагат деп ойлойм. Мүнөзүң жакшы болсо, үй бүлөңдү да сактап каласың. Жана ошондой эле мүнөзү жакшы кыз ар дайым сулуу деп ойлойм. Анткени үчүн мүнөзү жакшы кыз жүрөгү да таза, ата-энесинин сөзүн туура кабыл алат. Акыл кеп айтса, коркутуп, кыйкырбай туура кабыл алат. Өзүң сулуу болуп туруп, мүнөзүң начар, айткан кепке түшүнбөй, кайра туура эмес сүйлөсөң, бул сенин сулуулугуң бир тыйын болуп калат. Биринчи эле адамдар сен менен баарлашып сүйлөшкөндө сенин сулуулугуңа эмес, мүнөзүңө көбүнчө көңүл бурушат. Айдай чырайыңды иттей кыялың бузат дегендей, сен канчалык сулуу болуп турсаң да, мүнөзүң сенин сулуулугуңаң да бийик турат деп эсептейм. Ар бириңердин жүзүңөр, кийимиңер кооз эмес, жүрөгүңөр, ниетиңер, эң башкысы мүнөзүңөр жакшы болушун чын жүрөктөн каалайм.